Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр Ош облусунун Арабан районундагы Улуу Тоо деген аймакка чыгып баратабыз. Албетте бизде Данияр агайыбыз бул сапардагы коштоп, колдоп, кубаттап турмакчы. Бүгүнкү программанын жүрүшү дагы демек ушул Улуу Тоо тууралуу болмокчу. Калган кептин кененирээк бөлүгүн аманаттын бул жокко чыгарылышынан көрө аласыздар. Эми берде ошо ыйык мына үңкүрү бар, талисман деп коебуз. Ошо өзү ичинде киргенде ушу тумарга окшойт да, талисман бул. Ошо берге адамдар келип, элдер келип, сыгынып, али төрөбөгөндөр ошо жерге неме кылып, кан чыгарып, неме кылып, ушу өзүнө бала тылап, башка тылап, ушу неме кылып кетет да. Үңкүрдүн узундугу 250 метр. İçe kirgende iki залга bölөт да, андан кийин ошо как талисманга окшоп туруп мындай неме болот да. Ошон үчүн талисман десе керек да. Береми мына мархаматы эски намы Эрше. Биз Арабан району Данги болгон. Şu экөөнүн арасында неме болгондо şu бөлүп турган жер болгон, бир наблюдательный пункт болгон. Берде düşman kese o tepesinde ot çakılıp durup naraka haber verilip şunday demiyor. Улуу Тоонун боорунда кетип баратабыз. Деңиз деңгээлинен дээрлик 2300 метр бийикте турган бул Улуу Тоо тоо деп да аталбайт. Бул албетте үңкүр деп аталат. Бул жерге дагы бир көз караш менен пикир айтсак болчу да экен. Айрым бир балалуу болгон адамдар келип, ушул жерге келип сыйынып, өздөрүнүн ой тилек максаттарын айтып, анан дарактарга кадимкидей жанагындай чүрпөлөрдү, чүрпөктөрдү материалдан байлап кетишет экен да. Маалында тагыраак айтканда ошол СССР кезинде ушул чөлкөн бүтүндөй кен байлыктарга толуп, мына ушул жерлер дээрлик шарчага айланган деп айтылат. Бирок азыркы күндө тилекке каршы бул жайлар кен байлыктарга эле эмес, адам дагы келип жашагыс жайларга айланып кеткендигин бул биз өз көзүбүз менен көргөндөгү жерибиз. Ошентип биз Ош облусунун Арабан районундагы эле эмес, дээрлик Кыргызстан боюнча белгилүү үңкүрлөрдүн бири мына ушул Чирүстөндөн кийинки эле Улуу Тоо деген үңкүрдүн оозуна келип такалдык. Азыр биз ошол Улуу Тоо деген үңкүрдүн босогосунда турабыз. Ал үчүн биз кадимкидей эле моундай жарыктандыруучу фонариктерди алып туруп, дээрлик 252 метр тагыраак айтканда узундуктагы жолду басып өтөбүз. Бирок бул Чирүстөндөгүдөй жөрмөлөп эмес, кадимкидей тикелей басып өтөбүз. Анткени адам тикелей басканда бийиктиги 10-15 метрге барабар экен. Победный, Чилистун, Ашкана, Сасун керекки, Сасун бир деген үңкүрлөрүбүз бар. Булар аты бар эми. Өзү 26 үңкүр бар Арабан районунун. 26дан 10тасы ошо аты мына айтып атабыз талисман, Чилистун деп. Калгандары цифровой. Бардыгы уникальный. Көрсө болчу дейт. 10 метрге чейинки жерди жөрмөлөп өткөндөн кийин анан тикелей туруп басканга мүмкүнчүлүк жаралат экен. Улуу Тоо үңкүрүнүн ичиндеги кереметтердин бири мына ушул боюнда бар таштын элесинен чегилген. Албетте муну бирөө келип чегип койгон эмес, ушул таштын элесин берген боюнда бар аялдын келбети. Эгерде мына ушундай Чирүстүн, Улуу Тоо деген үңкүрлөр башка чет мамлекеттерде болгондо, эбак аялардын баарын даңктап, мактап дүйнөгө жар салмакчы. Тилекке каршы биздин мамлекетте мына ушундай жерлер бааланбай келет. Дээрлик мына ушул үңкүрдүн 100 метр аралыгын басып өттүк.
Албетте бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турган 100 метр аралыктан кийин мындай 2 жол башталат экен. Бунун албетте барып экөөнүн башы бирикпейт. Биз ушул Данияр абабыздын айтымына караганда ушул жолдун оң жак тарабын басып өтөбүз. Бири Бейиштей, бири Тозоктой деген эле. Таш бооруна кадимкидей илинген жаргынаттардын өзүнчө бир тобун көрүп, аларды коготуп албайлы, козутуп албайлы деп акырын өтүп кетүүнүн амалын көрүп атабыз. Анда акырын кетип калайлы. Hazır biz bunu en çekese kelip turabız. Narağında gördüğün marjan taşlar turata. Bir kelgende skalalıtlarda çozugalı çilisinde turganda oşu böyle taşlar bilen. Hem bir de oşu mramorny 12'ler. Hem eski zamanda mına hazır biz gördük menen deydi. Oyda da nime var. O tepe çıkıp ketken. O yerden daha teşik bolçu. Varonka. O yerden jip menen düşken bu yaka. Murun. Jip menen düşken. Bir ana bolçu emas mına. Biz hazır kirgen teşik var go. O bolçu emas. Bu yaktan düşötele de aylanıp körüp turup yani jip menen çıkıp ketçeli. Бул өзүңүздөр баамдап турган жол болсо мына өзүм көрсөтөйүн. Мондай таштын аты маржам таш деп коюшат экен. Албетте бул ташты жөнөкөй деп элестетпеңиздер. Муну алып барып туруп үйгө телевизордун жанына же болбосо дагы бир ушундай бир буюмдун ар дайым үй ичинде аябай көп кезиккен, көп кармалаган буюмдун жанына коюп койсоңуздар, бул аябай нервти калыбына келтирет экен, жайына коет экен да. Мына ушундай касиетке экен. Мына ушундай таштарыбыз бар кереметтүү жерлерди ыйык сактап калуу ар бир кыргызмын деген жарандын милдети болуш керек. Мына ушул мрамордун 12 деген түрүнөн башка дагы баалуу таштар бар. Эми аны барит деп атап коюшат. Бул албетте дүйнөдө же болбосо дүйнөлүк рынокто эң баалуу таштар катары бааланат. Айрыкча баягы бешиктердин көздөрүн жана айрым бир шакектердин көздөрүн жалтыратууга пайдаланат. Бул аты барит ташы деп айтылат. Аябай сонун жалтыра бурасы асет аттен келетчү. Ошентип биз бүгүнкү ушу Улуу Тоо деген үңкүргө болгон саякатыбызды жыйынтып отурабыз. Албетте бул үңкүрдүн ичинде дээрлик кышы бою, тагыраак айтканда бир нече кылымдардан бери мына ушул 17-18 градустагы температура сакталып турат. Бул жерде үшүбөйсүң, бул жерде ысыбайсың дагы. Бул дагы бир Кудайдын керемет деп айтсак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Улуу Тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы, Улуу Тоого чыгып эле эмес, анын үңкүрүнө кирген барбы деген дагы бир сөздү кошуп туруп, биз бүгүнкү репортажды жыйынтап жатабыз. Албетте мындай үңкүргө келип кетүүнүн дагы өтө бир татаал жолдору бар экен. Эмнеси болсо дагы биз чегине келип жетип, бүгүнкү репортажыбыздын максатына жеттик деген ойдо кетип атабыз.